Биздин пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. Тынчсыздануу 2 эсе көп азап чегүүгө мажбурлайт. 1 мүнөткө көзүңүздү жумуңуз. Айланаңызда азыр сиз көңүлүңүздү бурган деңгээлдеги жашооңуз кайнап жатканын элестетиңиз. Курчап турган абалдын ар бир деталына көңүл буруңуз. Сезимдериңизди байкаңыз. Жүрүм турумуңузду, кийген кийимиңизди, ойлогон оюңузду, кылган ишиңизди карап көрүңүз. Эми көзүңүздү ачып, ийгиликке жеткен кишидей, кыялыңыздагы адам болуп калгандай жашоонун улантыңыз. Келечекте сонун максаттарга жеткен сезимдериңизди азыртадан сезе баштаңыз. Жаңы жашооңуздун босогосун аттап, ага кирип алгандай иш-аракет жасаңыз. Бул эң натыйжалуу жана күчтүү көнүгүүлөрдүн бири. Себеби энергияңызды жаңы чындыктын энергиясы менен катар коюу аркылуу сиз максатка жеткирүүчү жолду тапкан аң сезимди ачасыз. Жашоого наразы болгонго жардам берген адаттагы бир сөзүңүздү эстеңиз. Эстедиңизби? Эми аны белгисиз бир жакка ыргытып жибериңиз дагы, анын жардамы менен сүйүктүү аффирмацияңызды жаратыңыз. Мисалы, муну алганга шартым жок деген сөз акча мени ушунчалык жакшы көргөндүктөн өздөрү эле мага жабышат деген сөзгө айланды. Чарчадым болсо, жаңы күндүн келишине кубанычтамын. Бул кубаныч мага энергия берет дегенге алмашат. Жумушумду жек көрөм деген сөз жумушума ыраазымын. Анткени ал мени чыдамкайлыкка үйрөтүп, бактылуу жашоомо карай кеткен жолго тепкич болуп берет деген сүйлөмгө айланат. Пайда болгон аффирмацияларды кагазга жазып, үйүңүздүн бардык көз көргөн жерине чаптап чыгыңыз. Тилиңиздин учуна нараазычылыктар келген ар бир учурда ошол аффирмацияларды кайталап айтыңыз. Жашооңузду өзгөртүүнү чындап каалаган учурда дискомфортту кайра-кайра сезүү милдетин дагы кошо мойнуңузга жүктөгөн болосуз. Сиз каалабаган белгисиздик, тобокелчилик менен дос болосуз. Дискомфорт сиздин максатка жакындап калганыңызды билдирет. Тобокелчиликтен таптакыр баш тартуудан өткөн тобокелчилик жок. Кыйынчылыктарыңызды жана убактылуу ийгиликсиздиктериңизди баштапкы чекит катары кабыл алып баштаңыз. Төмөнкү учурлардын ордуна сизди көңүл калуу сезими аркылуу талкалап жок кылган жашооңуздагы ийгиликсиздиктерге жол берүүнүн ордуна ал ийгиликсиздиктерди эске салган учурлардын мүмкүн болгон бардык ыкмалар менен жөнсүз, ыксыз жана бузук ыкмалар менен дагы арылууга аракет кылуунун ордуна өзүңүздү эч нерсеге туруштук бере албаган жолсуз, ийгиликсиз адам деп атоонун ордуна 1 мүнөткө токтоп, жеңилдегениңиздин себебин аныктап, андан сабак алыңыз. Кызыгууңузду ойготуңуз. Эгер ылайыктуу болсо, бул канчалык бийик жеңилүү болгонуна кубаныңыз. Андан соң тамашасы жок, дыкаттык менен терең ойлонуп, бийиктикке карай жаңы ийгиликтүүрөөк жол салыңыз. Баарын кайра ак барактан баштоого мүмкүнчүлүгүңүздүн болгонуна сиз кандай бактылуусуз. Ошондой эле сиздин эч нерсеңиз коробойт. Себеби эң жаман нерселер болуп өттү. Баштапкы чекитке жеттиңиз. Сиз жолдун башталышындасыз. Өзүңүз үчүн туруп берүү менен ар бир кишиге өзүңүзгө окшоп өсүү мүмкүнчүлүгүн берген болосуз. Ар бир күнүңүздү позитивдүү сезимдердин жетекчилиги алдында өткөрүңүз. Жашооңузду өзгөртүүнүн үстүндө иштөөдөн мурун алаксыткан факторлордон арылуу үчүн дайыма бир нече мүнөт бөлүңүз. Телефонду жана интернетти өчүрүңүз. Учурдагы тапшырмага тиешеси жок китеп, журналдарды көздөн алыс коюңуз. Балдар чуркап кирип келбеш үчүн эшикти кулпулап коюңуз. Сизди жолдон адаштырган нерселерди, сизди курчаган мейкиндигиңизден убактылуу алып салуу өзүңүзгө тартууласаңыз боло турган жөнөкөй жана баалуу белек. Айрыкча азыркы турмуш маалымат ызы-чуулары менен толуп турган чакта биз саналиптик апокалипсистин борборунда олтуруп алып, жумушубузду жасаганга аракеттенгендей болобуз. Гаджеттер каптап алган дүйнөдө тынчтык эң баалуу булак болуп калат. Дал ушул тынчтык ийгиликке карай багыт алууга шарт түзөт. Ошол тынчтыкты түзүү үчүн
бир нече мүнөт бөлүңүз. Өмүр бою айтып келген нерсеңизди бүгүн жасаңыз. Пружиналары далыңызга өтүп, эскилиги жеткен матрасты ыргытып, жаңысын сатып алыңыз. Танго курсуна жазылыңыз. Көптөн бери жолуга албай жүргөн досуңузга, курбуңузга чалып, жолугуңуз, аны конокко чакырыңыз. Жер төлөөңүздү иреттеңиз. Түштүк Африкага болгон саякатыңызга билет брондоңуз. Тамекини таштаңыз. Ажырашууга арыз бериңиз. Жашооңузду ууландыргандардын баарын 4 тарапка айдаңыз. Күчүк багып алыңыз. Жашооңузду жакшы жакка канчалык тез өзгөртсөңүз, ошол сонун өзгөрүүлөр менен ошончолук узак жашай аласыз. Акылсыз боло бербей, ушуну жасаңыз. Азыр жасаңыз. Аалам мен тарапта. Каалоолорумду орундатуу үчүн керек болгон баардык нерселер жашоомдо азыр пайда болот. Аңдап билүү учуру. Бул албетте жакшы. Ал эми болуп жаткандарды толук түшүнүү менен жаралган жаңы образ андан да жакшы. Кийинки жолу аңдап билүүнүн укмуштуудай шумдук учуруна дуушар болгонуңузда анын маанисин жазып калыңыз. Андан соң аны терең казып, баардык өзгөрүүлөрдүн детальдарын болушунча так аныктаңыз. Ошол учурда кандай абалда болгонуңузду, сезимдериңизде, ой жүгүртүүлөрүңүздө, ынанымдарыңызда, жашоого болгон көз карашыңызда эмнелер өзгөргөндүгүн жазыңыз. Мунун баары 5 мүнөттүк убактыңызды алат. Анткени менен чындыгыңызды өзгөртүүгө өбөлгө болот. Андыктан бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыз. Аңдап билген сайын, көзүңүз ачылган сайын, күнүгө ошол учурдун майда чүйдөсүнө чейин тактап, аны өзүңүзгө сиңирип, кайра-кайра карап чыгыңыз. Эгер баары бир нуктагы механизм сыяктуу иштешин кааласаңыз, сизге көзүңүздү ача турган, аңдап билүүгө шарт түзө турган нерселерди чакыруу үчүн атайын убакыт сарптоого туура келет. Болбосо, ал кандай учуп келсе, ошондой тез учуп чыгып кетет. Тынч жерде ыңгайлуу жайланышыңыз. Мээңизди түйүлгөн муштум деп элестетиңиз. Эми болсо, бетиңиздин, мойнуңуздун, ийиндериңиздин, курсагыңыздын, жамбаштарыңыздын булчуңдарын чыңаңыз. Ушундай абалда 5 секунд карманыңыз. Андан соң оюңуздагы түйүлгөн муштумду мээңиз бошоңдоп бараткандай, ал башыңыздан аягына чейин тынчтандыруучу энергия берип жаткандай элестетип бошотуңуз. Сиздин өпкөңүзгө кирип, чыгып жаткан абага, дем алууңузга кунт коюп көңүл буруңуз. Бүтүндөй тулку боюңуздун салмагына байкоо салыңыз. Сайгылалган энергияны сезиңиз. Аны сиздин ааламда болгон баардык нерселер менен байланыштырып жатканын элестетиңиз. Майдалап жааган жамгыр менен, узактагы планеталар менен, укмуштуудай сонун идеялар менен, адамдар менен, үмүттөр менен, кыялдар менен, иттер менен, аттар менен, толкундоолор менен, мандариндер менен, өсүмдүктөр менен, күлкү каткырыктар менен, көз жаш менен, биздин ичибиздеги аккан учу кыйырсыз сүйүү дарыясы менен байланыштырып жатканын элестетиңиз. Мына ушунун баары биз өзүбүз. Сиз ааламдык энергиясыз, сиз сүйүүсүз, сиз акылга сыйгыс, кыйынсыз. Сиз үчүн чындап маанилүү болгон нерселер тууралуу кеп болуп жатканда, жомоктогудай нерсени тандоого мүмкүнчүлүгүңүз турганда, ортомчул бирдемелерге макул болуунун эмне кереги бар? Стресстин маңызы ушул жерде жатат. Сиз көз карашыңызды, өз күчүңүзгө ишенимиңизди өзгөртүү жөндөмдүүлүгүн жана тамаша көйлүгүңүздү жоготуп алуу тобокелчилигине барасыз. Мунун баары эмне үчүн? Жакынкы келечекте эсиңизде да калбай турган жашооңуздагы кыйын кырдаал менен күрөшүү үчүнбү? Стресстик кырдаалдар болбойт. Аларды кабыл алуунун стресстик жолдору гана болот. Бактыга жараша сиз ойлоруңузду жөнгө сала аласыз. Кийинки жолу кыйын кырдаалга туш болгондо бир азга токтой туруңуз. Анан ал кырдаалга мүмкүн болгон баардык кызыгууну арттырып, юмор менен мамиле кылыңыз. Бардыгы өтө тургандыгын аңдап билиңиз жана бул кырдаал дагы өтөт. Эгер жөн эле акылыңыздан айный берсеңиз, эч нерсеге жетишпейсиз. Аң сезимдүү аракеттер менен төмөндөгүдөй терс сөздөрдү жеке сөздүгүңүздөн чыгарып салыңыз. Мен эңсейм, мен милдеттүүмүн, мен каалайм, мен жасай албайм, мен аракет кылам, мен билбейм.
аң сезимдүү аракеттер менен бүгүндөн баштап жеке сөзүңүздүн төмөнкөдөй жогорку жыштыктагы сөздөр менен толуктаңыз. Мен тандайм, мен жасай алам, мага жагат, мен түзөм, мен сүйөм, мен күйүп жанам. Жооптор жолдо келе жатышат. Сиз учу кыйры жок космосто шар менен учуп жүргөндүгүңүздү элестетиңиз. Чоң жылдыз сизге ысык отун чачып, башыңызда калкып турат. Жөн эле тирүү жүрүү өлүмгө тете экендигин түшүнүңүз. Ошондой гана дайыма кооптоно берүү күлкүлүү көрүнүп, маанисиз болуп калат. Жүрөгүңүздүн үнүн тыңшаңыз. Өзүңүзгө болгон ишенимсиздигиңиздин мүйүзүнөн бери тартып кармап, бул жырткычты эң күчтүү эр жүрөк кыялдарыңызга карай башын буруңуз. Мен ушунчалык ыраазымын жана кубанычтамын, себеби бул жерге өзүңүзгө жаккан нерселер жөнүндө жазыңыз. Бул боштукту өзүңүзгө жаккан сөз же сүйлөм менен толуктасаңыз болот. Мисалы, мен мультимиллионермин, мен сүйүүгө толгон бекем мамиледеги өнөгүм бар, мен идеалдуу 65 килограммдык салмактамын, ден соолугум эң мыкты, эң сонун 2 баланын энесимин, кийинки жасай турган кадамдарымды жакшы билем. Бул сөздөрдү күн сайын кайталаңыз. Аларды сезиңиз, аларга ишениңиз, аларды өзүмдүк кылыңыз. Ошолордой болуңуз. Коркуу сезимини алдыруу менен мындан ары эмне болоорун алдын ала айта алаарыңызды ойлоп баштайсыз. Ниет коюу практикасы жөнөкөй, бирок ошол эле учурда абдан пайдалуу да. Ал туура жолдон адашпоого жана жалпысынан шаңдуу жашоодо жашоого жардам берет. Ниет агым менен жөн эле агып кете берүүгө эмес, күнүңүздү так белгилеген максаттарга ылайык өткөрүүгө жол ачат. Ниет коюу мээни машыктырат. Ниет автопилоттук режимде тайсалдап жүрө берүүнүн ордуна аңдап билген абалда жана учурдагы көз ирмемде болууга жардам берет. Күнүмдүк ниеттер боюнча төмөнкөдөй мисалдарды карап көрүңүз. Бүгүн мен бир нерсени жүрөгүмө жакын алганга ниетим жок. Айрыкча мурдагы күйөөмдүн айткандарына маани бербейм. Бүгүн мен адамдарга анын ичинде өзүмө жакшы жана жагымдуу нерселерди гана айтууну ниет кыламын. Бүгүн менин жаңы 3 кардарым пайда болот. Бүгүн мен ден соолукка пайдалуу гана тамак аштарды жейм. Бүгүн мен эсептеримди төлөйм деп ниеттенип жатам. Бүгүн мен бүкүрөйбөй бир күн кечке түз отурууга ниеттенип жатам. Бүгүн мен өзүм корккон бир фантастикалык максатыма жакындаткан бир нерсени жасайм. Мага бул көнүгүү жагат, анткени ал күн сайын бир гана күнгө көңүл бурууга жардам берип, оор жүктү жеңилдетет. Бир күндө көп нерсени аткарса болот. Мындан тышкары, улуу күчтүү аң сезимдүү тандоого колдонуп, сергек бойдон калуу үчүн ниетти белгилүү бир учурга ылайыктап түзүп алса да болот. Мисалы, толтура кишилер отурган бөлмөгө кирүүнүн алдында мен өзүмдү эркин алып жүргөнгө жана телефонду 0 жолу колдонгонго ниет кылам. Супермаркетке баруунун алдында унаа айдагандан укмуштуудай рахат алууга жана анын алды артынан тамак ашты кубаныч менен сатып алууга ниеттенип жатам. Машыгуунун алдында мен денемдин ар бир клеткасын сезип, аны менен мен үчүн жасаган баардык ишине ыраазычылык билдирүүнү ниет кылып жатам. Кыжылдаган жагымсыз тууганыңыздыкына конокко баруунун алдында дайыма бели ооруган тайкеме боорумду оорутканга ниет кылам. Куурулган сыр менен жасалган бутербродду түштөөнүн алдында мен бул бутерброддун сыр даамданган татымын тамшана тиштеп, кубанычты сезгенче чайнайм. Ниет башкача бир күчкө ээ. Ошол эле учурда алар жөп жөнөкөй, себеби алар тапшырмаларды бир нече бөлүккө ажыратышат. Алар бизге кунт коюп, көңүл бурууга жана өзүбүздүн болушунча жакшы жактарыбызды көрсөтүүгө жардам берет. Билесизби? Алар кубанычтагы алып келишет. Орто эсептеги адам бүтүндөй жашоосунда ойлонууга өтө көп убакыт кетирет. Аны курчаган адамдар акылсыз жана ташбоор экендигин, ал туура эмес жашоон жашап жатышканын ойлоно берет. Анан дагы ал адам өзү канчалык акылдуу экендигин да ойлонот. Андан кийин орто эсептеги адам достору менен сүйлөшкөнгө толтура убакыт кетирет. Аны курчаган адамдар акылсыз жана ташбоор экендигин, алар туура эмес жашоону жашап жатышканын ойлоно берет. Анан албетте ал адам өзү канчалык акылдуу экендигин да ойлонот. Бул мындай: бул жөнүндө айтсамбы же кереги жокпу?
Уақыт чектелген ресурс. Сіз тапшырманы атқару үшін жүрөсүз. Ар бир секундтун баалуулугун аңдап билиңиз. Бул секундтардын бири дагы ренжиткен башталыштарга курулушу керек. Мисалы, наалы бергенге. Эгер сизди өзүңүздөн кетирген ачууңузга катуу тийген адамга туш болуп, аны оюңуздан чыгара албай жатсаңыз, анда бул нерсени терең руханий практикага чөмүлүү мүмкүнчүлүгү катары караңыз. Анын жүрүм-турумуна көз салыңыз. Бардыгыбыз адам экенибизди, бардыгыбыз бир нерсе үчүн күрөшө турганыбызды, ооруну сезерибизди эстеңиз. Анан бардыгыбыз өзүбүздүн жеке уникалдуу жолдор менен көрсөтүүгө аракеттене тургандыгыбызды да унутпаңыз. Көп учурда тегерегиңиздегилер кандай учурларга кептелгенин билбей турганыңызды да эстен чыгарбаңыз. Балким, адамдын аялы жаңы эле ажырашуу арызын берип, анын жүрөгүн жаралатканы үчүн ал өзүн агрессивдүү алып жүргөн чыгар. Балким, ал адам баласын ооруканага жеткирүү үчүн жиндик ишиде унаа башкарып бараткандыр. Балким, ал адам жакында эле катуу ооруга чалдыкканын уккандан улам азыр өзүн жоосунсуз алып жүргөндүр. Адамга оюңуздан актанууга мүмкүнчүлүк берүү менен башкалардын айткандарын жүрөгүңүзгө жакын албаганга үйрөнүңүз. Бул нерсе сизге ачууланган кишилерге эмес, жашооңуздагы андан маанилүү учурларга көңүл бурууга жардам берет. Сиз баарын сүйүүгө жана жакшы көрүүгө милдеттүү эмессиз. Бирок эгер сиз өзүңүз чатак киши болсоңуз, булардын баарынан жогору көтөрүлүшүңүз керек. Боорукердик жана башкалардын кайгысына ортоктош болуу руханий тынчтыкка жетүүнүн эң натыйжалуу жолу. Уйку жана соонун ортосундагы учур эң күчтүү убакыт. Ички туюңуңуз жана курбуңуз аалам менен болгон байланышыңызды жөнгө салып, сиздин эшигиңизди күн сайын каккылап, аңдап билишиңизге аракет кылган жеке күчүңүздүн чексиздигин түшүнө турган убакыт. Сураныч: эрте менен ойгонгондо телефонду, компьютерди же жасала турган иштердин тизмесин колго албаңыз. Ушул учурдан рахат алып, 10 мүнөттөй жата туруңуз. Аң сезимиңиздеги баардык тоскоолдуктарды жеңип өтүүгө күчүңүз жете турган өзгөчө жан экениңизди сезиңиз. Эгер кыжырданганыңызды үстүңүздөн сыйрып түшүрө албай жатсаңыз, анда сизди таарынткан адамдын башында шляпа эмес, сүт токоч кийип турганын элестетиңиз. Сиз сыймыктанган 5 жетишкендигиңизди жазыңыз. Биринчи, баарынан жаккан өзүңүздүн 5 татыктуу сапатыңызды. Экинчи, тулку боюңузду жактыргандыгыңыздын 5 себебин. Үчүнчү, күндө өзүңүз жараткан жашоо образыңыздын 5 жакшы жактарын жазыңыз. Бир күн кечке бул тизмени кайра окуп чыгыңыз. Сиз өзгөртүп жетишкен ынанымдарыңызды жазыңыз. Канчалык чечкиндүү болгонуңуз натыйжада канчалык ийгиликтүү боло турганыңызды аныктайт. Сиз жетүүгө ашыккан ийгиликтерге жеткен адамды таап, анын ийгилик сырын аныктаңыз. Анын буга чейинки баскан жолун карап чыгыңыз. Сиздин кеңешчиңиз болуусун сунуштап көрүңүз. Түштөнүүгө чакырыңыз жана андан кеңеш сурап кайрылыңыз. Велосипедти ойлоп табуунун эч кандай зарылчылыгы жок. Бул жолду басып өткөн адамдарга сизге азыркы ийгиликке жетүүнүн кыска жолун таап беришет. Аны менен эле бирге алардын айткандарынан улам акчаңызды, убактыңызды үнөмдөй аласыз. Бул жашоодо баары мүмкүн экендигин тастыктаган жандуу далилдер менен өзүңүздү курчаңыз. Ушундай жол менен сиз духуңузду мыкты деңгээлде сактап каласыз жана өзүңүз үчүн каалаган нерсеңизге жетип баштайсыз. Жыт сезүү, башка сезимдер сыяктуу эле сизди өзүнө тарта алат. Жыттар бир көзирмемде ар түрдүү эмоцияларды чакырат. Алар тынчтандырат, аң сезимди тазалайт жана кунт коюп көңүл бурууга жардам берет. Жаңы ийгиликтерди багындырууга шыктандырат, даарылайт, жан дүйнөнү калыбына келтирет. Убакыттын саякатына бет алууга мажбур кылат. Мына бул бут кийим дүкөнүндөгү жыт мен мурда окуган мектептин ашканасындагы жытка окшош экен. Бүгүн жыттарга өзгөчө көңүл буруңуз. Гүл бакчаны аралай өтүп баратып, роза гүлдөрүнүн жыпар жыттарынан искеңиз. Лаванда гүлдөрүн, бир татым эфир майын же бир букет гүл сатып алыңыз. Бакыт менен ыраазычылыкты сезгенче унутта калган жыттардын дүйнөсүнөн рахат алыңыз. Бүгүн өзүңүздү кандайдыр бир өзгөчө бир нерсе менен сыйлаңыз. Менин бирден бир негизги милдетим бул чыдамкайлыкка үйрөнүү. Кичине болсо дагы.
Аалам бизге керектүү нерселерди гана берет. Ошондуктан мен азыр айдоочулук күбөлүктөрүн тапшырууну таптакыр каалабаган каары кишилер жашаган тарыхый шаарда жашайм. Андан тышкары ал жактын ар бир бурулушу сайын чектелген ылдамдыгы менен лабиринт сымал башты айландырган кууш жолдорунан туристтер дайыма адаша беришет. Ошондой күндөрдүн биринде поликлиникага шашып бараткам. Анан жолдо алапайын таппай калган айдоочунун артында өтө албай калып калдым. Балким ал жөн гана мен жан дүйнөлүк жактан өсүшүмө аракет кылгандыр. Мага бир эмес, анын 3 жолку аракетине чыдоого туура келди. Ал солго бурулуп, анан кайрылып кетейин деди. Бирок таптакыр эле кайрыла албай койду. Ачуума чыдабай кыйкырып жибердим. О Кудай, сени кандай гана жек көрөм. Бирок дароо күбүрөндүм. Мына дагы эле баягы. Туура эмес жүрүм турумду өзгөртүү үчүн алгач сизди кайсы нерсе ачуулантып жатканын түшүнүү пайдалуу. Андан кийин ошол сезимге туш болгондо өзүңүздү кармап каласыз. Мына жарылып кетээриңизди түшүнгөн учурда мына дагы эле баягы деген сөз менен процессти токтотуңуз. Андан кийин тыным алыңыз, өзүңүзгө көз жүгүртүңүз жана болуп жаткан учурга аң сезимдүү реакцияны тандаңыз. Ошентип, бурулушта качан кайрылат сериалынын 4-эпизодун көрүп күтүп отурдум. Күнүмдүн калган бөлүгүн сигналдан колумду албай пипилдетип, алдымдагы адамдын кандай гана акылсыз экендигин айтып кыйкыруу менен өткөрүүмдү элестетип баштагам. Бирок кокустан эле артка карап, терезени түшүрүп, жолдун жээгинде өскөн гүлдөргө көңүл бурдум. Бул окуянын баарынан кызыгы, мен дарыгердин кабыл алуусунда белгиленген убакыттан 2 мүнөт эрте бардым. Кандай адамдар же кырдаалдар сиздин терс мүнөзүңүздүн келип чыгышына таасирин тийгизет, ойлонуп көрүңүз. Мына сиз кыйкырып, ушактап, зарылчылыгы жок эле жерден кечирим сурап, диетаны бузуп, наалып жана даттанып, актанып, шылтоолоп, өзүңүз жана башкалар тууралуу жаман айтып, ызы-чуу чыгарып баштайсыз. Текиланы көп ичип аласыз. Бирок өзүңүздүн коркунучтуу зоналарыңызды билип баштаганда, кийин өкүнүп кала турган нерселерге жол бербегенди үйрөнөсүз. Чыныгы күч эмнени ойлогонду кааласаңыз, ошону ойлогонуңузда. Сиздин оюңуз боюнча курчап турган чындык кандай көрүнбөсүн, башка адамдар эмне дешпесин, идеяларыңыз канчалык мүмкүн эместей сезилбесин, бир нерсе эсиңизде болсун. Сиздин аң сезимиңиз бул универсалдуу жол көрсөткүч. Ал сиздин азыркы учурдагы абалыңыз менен кайсы жакка багыт алып баратканыңыздын ортосундагы баардык тоскоолдуктарды жана күмөн саноолорду жеңүүгө жардам берет. Тайманбай ой жүгүртүңүз, чоң нерселерди ойлонуңуз, эр жүрөктүүлүк менен ой толгоңуз жана сыйкырга ишениңиз. Бир эле учурда өткөнгө да жабышып алып, азыркы учурдан да ырахат алуу мүмкүн эмес. Сизди оттой жандырып, өсүүгө жардам берген адамдар менен убакыт өткөрүңүз. Бул баардык ийгиликтүү адамдардан сөзсүз талап кылынуучу нерсе. Мындан тышкары, чыныгы жолдуулар жашоосунун майрамына эч нерсе алып келбеген зериктирме же энергия соргуч адамдар менен өздөрүнүн жердеги баа жеткис убактысын бөлүшүүдөн баш тартышат. Бир жакка кусундудан башка эч нерсе алып келбегендер. Эгер сиздин тегерегиңизде дагы баарына терс таасирин тийгизген адам бар болсо, чечкиндүүлүк менен ага карата баардык байланыштарды үзүңүз. Же андай адам менен бир жерде иштесеңиз, же чогуу жашасаңыз, болушунча аз сүйлөшүңүз. Мындай адамдар менен үмүт кыялдарыңызды бөлүшпөңүз. Ал сүйлөшүүн дегенде эле колуңузду бош эместей түр көрсөтүңүз. Анын чалууларына жана каттарына көптөн кийин жооп бериңиз. Акырындык менен жооп бербей да коюңуз. Анын жашооңуздан чийип салыңыз. Эгер ал мындай амалды түшүнбөсө, андагы мамилени токтотуп, андан ары кыймылдоо керек экендигин айтууга туура келет. Адамдар менен ажырашуу анчейин деле көңүлдүү иш эмес, бирок бул челектин да бир кашык балы бар. Адатта мындай сүйлөшүү тез өтөт. Эркиндик менен бакыт толгон бүтүндөй жашоо үчүн 2 мүнөттүк оор сүйлөшүү эч нерсе эмес. Башкалардын жүрөгүн оорутуу жаман иш экендигин билем. Бирок зериктирме адам менен ажырашууну бирөөнү таарынтуу катары эмес, өзүңүзгө жасаган боорукердик катары кароо маанилүү. Сиз эми акыл эси жетиккен чоң эле адам экендигиңизди эстеңиз да.
зээриктирме адамдар менен түбөлүккө коштошуу аркылуу сиз артка тарткан сүйрөмө мамиледен гана кутулбастан андай адамдарга жакшылык да кылган болосуз. Өйдө туруңуз, колдоруңузду жогору керип көтөрүңүз. Оң колуңуз менен сол колуңуздун билегин кармап, каршы тарапка керилиңиз. Андан соң ушундай эле түрдө экинчи колуңузга жасаңыз. Ылдый эңкейип, бутуңуздун уштарына чейин жетиңиз. Кайра акырын боюңузду түздөңүз. Колдоруңузду бош таштаңыз. Көзүңүздү жумуңуз. Дем алыңыз. Терең 5 жолу. Өзүңүздүн кандай сонун адам экениңизди жана жакындарыңызды канчалык күчтүү жакшы көрөрүңүздү ойлонуңуз. Бул көнүгүүнү бир күн кечке маалы менен жасап туруңуз. Досуңузга же таанышыңызга чалып, аны жакшы көрөрүңүздү айтыңыз. Башка эч нерсе эмес. Чалыңыз. Кат жөнөтпөңүз. Бул мамилеге өтө чоң маани берүүнүн кереги жок. Болгону жөн гана чалып, аны ойлоп турганыңызды, жакшы көрөрүңүздү жана анын муну билүүсүн каалаганыңызды айтыңыз. Болду. Сиз сыйкырдуу ааламда жашаган сыйкырдуу жансыз. Мени менен ушул толкунда калыңыз. Бул нерсе кериктердин жолу менен жүгүрүп бараткандай угулушу мүмкүн, билем. Бирок бул чындап эле маанилүү. 1 мүнөткө күнүмдүк турмушту токтото туруңуз. Чексиз ааламдын энергиясына эгедер, жан дүйнөсү бар жан экениңизди эстеңиз. Ошондо сизди төмөнкү сыяктуу нерселер кыйнабай калат. Медициналык окуу жайга тапшыра албай калгандыгыңыз, чоң жамбаш экендигиңиз, өтө ачык кийимчен сүрөтүңүз интернетке жайылып кете турганы жана башка. Жогорку күчкө ишениңиз. Бир нерсени кааласаңыз, жан дилиңиз менен каалаңыз. Ойлоруңузду, айткандарыңызды жана иш аракетиңизди ошол каалоолорго ылайык жүргүзүңүз. Ошондо гана ал каалоонун аткарылышына толугу менен киришсе болот. Корккон нерселериңизди көргөндө эле башыңызды кумга ката коюунун зарылчылыгы жок. Кыял өтө эле бийик, өтө эле чындыкка коошпогон мүмкүнсүз нерсе. Өтө эле амбициялуу деп ойлогондун да кереги жок. Сиз чеги жок жансыз. Аң сезимиңизди баардык мүмкүнчүлүктөргө кенен ачып, башыңыз менен өз жашооңузга сүңгүп кириңиз. Ийгилик барабар сиздин кыялдарыңыз кошулган коркуу сезимдери кошуу, эч нерсеге карабастан муну жасоо каалоосу. Бүгүн болушунча көп адамдар менен көз байланышын түзүп, алардын көзүнүн түсүнө көңүл буруңуз. Бейтааныштарга жылмайыңыз. Эгер сиз бүгүн өзгөчө жогорку маанайда болсоңуз, алар менен сүйлөшүңүз. Ошол учурда пайда болгон ойлорго жана сезимдерге көңүл буруңуз. Бул тажрыйбадан алгандарыңызды жазыңыз. Бактылуу жана аң сезимдүүрөөк жаңы жашооңуздагы адаттардын кайсынысын ишке ашууну каалайсыз? Чоң коркунучтагы жашоосун көп бөлүгүн сүйүү мамилесиз өткөргөн бир курбум бар. Узак жылдар бою ал кыз кыялындагы эркекти табууга аракет кылды. Интернет тааныштары менен 4910 жолу жолугушууга барды. Анын достору менен туугандарга сан жеткиз жолугушууларды уюштурду. Ал медитация жасады, күндөлүк жазды, каалоолордун картасын түздү. Бутуна жүндөргө каршы эпилепсия жасатты. Көз ымдашып, флирт жасап көрдү. Ар кандай курстарга катышты. Кээде айрымдары окшошсо, кээде өзү чыныгы сүйүүсүн табарына ишенбей кетчү. Бирок акыры ал кыз досторунун кечесинен бир балага жолукту. Азыр болсо турмушка чыккан. Бактылуу, атүгүл мурдагы жалгыз бой жашоосу кандай болгонун эстебейт дагы. Анын татынакай бир баласы да бар. Биз максаттарыбызга жеткенде, алар биздин жаңы нормабызга айланат. Учурдагы жашообузга көнүп калган соң, багындырган нерселерибиз кандай сонун экендигин унутуп калабыз. Атайын убакыт бөлүп, качандыр бир кезде мүмкүн эместей туюлган, бирок азыр адатка айланып калган баардык нерселерди ойлонуңуз. Балким, сиз эч качан арыктай албайм деп ойлоп алгандырсыз. Бирок азыр келишимдүү келбеттин ээсисиз. Балким сизде тыйын санап, нандан суу ичүүгө гана өтүп, чөнтөгүңүздө бир тыйын жоктугунан жумушка кантип жетээриңизди билбеген учурлар болгондур. Ал эми азыр болсо, акча суудай агып, акча тууралуу кээде гана ойлонуп калгандырсыз. Жашооңуздун жаңы стандарттары жөнүндө ойлонуңуз. Убакыт таап болушунча терең казыңыз. Андан соң жетишкендиктериңиздин тизмесин түзүңүз жана
аларды чындап эле бул жашоодо боло турган сыйкыр сыяктуу кабыл алыңыз. Эгер ошол нерселерге жеткен болсоңуз, анда башка баардык нерселерге да жетесиз. Бүгүн аң сезимдүү түрдө күч жумшап, учурдагы көз ирмемде калууга аракет кылыңыз. Ар бир коюлган тапшырманы аткаруу үчүн мүмкүн болгон баардык нерсени жасаңыз. Эгер идиш жууп жатсаңыз, агып жаткан сууга көңүл буруңуз. Губканы мыжыккандан чыккан үнгө көңүл бөлүңүз. Идиштин кымындай жерине чейин таптаза болушун караңыз. Эгер курбуңуз өткөн түнү түгөнгүс түшүн айтып берип жатса, аны кунт коюп угуңуз. Толугу менен ачык болуп, учурдагы көз ирмемде болуңуз. Анын жашоосунда эмнелер болуп жатканын сураңыз. Ошондо анын аң сезими кандай гана укмуш сүрөттөрдү тартып жатканын көрүп таң каласыз. Курбуңузда эч качан болбогон мыкты дос болуңуз. Эгер машыгуу залында машыгып жатсаңыз, жеке тулку боюңузга максималдуу түрдө көңүл буруңуз. Тизеңиздин, чыканактарыңыздын бүгүлүп жатканына, булчуңдарыңыздын чыңалып күч топтоп жатканына көңүл бөлүңүз. Адаттагы чектерден өзүңүздү жогору ашырыңыз. Бул күн сиздин жер жүзүндөгү максатка умтулган эң күчтүү күнүңүз болсун. Жашооңуздун ар бир тармагын эң мыкты деңгээлде калыптандырыңыз. Жашооңуз менен болгон мамиледен тартып, бизнеске чейин. Почта бөлүмүнөн качандыр бир кезде кирип чыккандардын ичинен эң мыкты кат жөнөтүүчү болуңуз. Бүгүн жыйынтыктарыңызга чоң таасирин тийгизген конкреттүү иш аракеттерди же ойлорду жазыңыз. Алар адатка айланганча аларды кайталаңыз. Сиздин баш калкалай турган жериңизди элестеткен бир жерди ойлоп табыңыз. Балким сиз кооз токойдогу суунун боюнда отурасыз. Гүлдөр жайнап өскөн мейкин талаанын чок ортосунда чалкалай, көк асманды жалкып бараткан ак булутту карап жатасыз. Толуп турган айдын жарыгында жакын адамыңыз менен кучакташып чөлдү карап отурасыз. А балким пластик отургучтардын биринде футбол көрүп, хот-дог жеп отурасыз. Ыңгайлуу, тынч бир жер таап отуруңуз. Анан көзүңүздү жумуп, башка каалоочу жайыңызды элестетиңиз. Визуализацияга чөмүлүңүз. Оюңуздагы элестүү дүйнөнүн мелүүн жели денеңизди сылап өткөнүн сезиңиз. Табияттын үндөрүнө көңүл буруңуз. Элестүү көрүнүшкө толугу менен сүңгүп киргенге аракет кылыңыз. Башка ойлор алаксытып, аң сезимиңизге дайыма кирүүгө аракет кылганда, мына ушундай тынчтыктагы үнсүз элеске чөмүлүңүз. Сиздин сүйүктүү жериңизди элестеткен учурда жаралган баардык сезимдер жана энергиялар менен байланыш куруңуз. Бул медитацияны 10 мүнөттөн кем эмес убакыт аралыгында болушунча бат-бат жасап туруңуз. Мен өкүнүштү, уялууну жана күнөөлүү сезимдерди кое берем. Жана жашоо аттуу космостун биз менен ойногон абсурддук тамашасынын шаан шөкөтүн кабыл алам. Сиз төмөнкү учурларды күтө бергенде, эмне кылыш керек экендигин түшүнгөндө, баардык кырдаалдар өз ордун тапканда, ашыкча көп акчаңыз пайда болгондо, 97 жашка келип, каптама тишиңизди стакандан чыгаруу менен ойгонуу тобокелчилигине барасыз. Аны менен эле бирге ушунчалык ырахат алган жашооңузга эмне болгонун ойлоп башыңызды катырган учурга да туш болосуз. Прокрастинация бул тормоз түрүндөгү кадимки эле коркуу сезими. Бирок коркуу сезими сизге буйрук эмес. Баштаңыз. Азыр. Сизге кеңеш. Эң кичинекейден баштаңыз. Баарын бир жулкунуп жасаганга аракет кылбастан, тапшырмаларды жакшынакай кичинекей бөлүктөргө ажыратып алыңыз. Айрыкча көптөн бери жылдырып жүргөн тапшырмаларды колго алыңыз. Мисалы, эгер медитацияга таптакыр эле убакыт таба албай жатсаңыз, күн сайын 7 мүнөт тынчтыкта отуруңуз. Андан соң бир нече күндөн кийин ал убакытты 8 мүнөткө көбөйтүңүз. Анан 9. Ошондо сиз туура жолго түшө аласыз. Эгер китеп жазып жаткан болсоңуз, анда алдын ала телефонду, интернетти өчүрүп, эшигиңиздин алдына куралдуу күчтөрдү коюп, мыкты абзацты жазганча ордуңуздан турбаңыз. Кийинкисинде бул ишке киришкенде мындай абзацтан 2-ни жазыңыз. Андан соң 3-кө, 4-кө көбөйтүңүз. Мына, сиз кайрадан туура жолдосуз. Мотивация, максатка умтулуучулук, кунт коюп көңүл буруучулук. Булардын баары булчуңдар. Алар башка булчуңдар сыяктуу эле чыңалып, бекемделиш үчүн машыгууну талап кылат. Эгер одураңда барып эле ал жайга карабай туруп секирип кетсеңиз, бир жериңизди сындырып же оорутуп алышыңыз мүмкүн. Кийин ал спорттук залдан айланып өткөнгө мажбур болуп каласыз.
Эгер булчуңдарыңызды жай жана акырындык менен машыктырып чыңасаңыз, анда ашыкча оорудан гана арылбастан дароо жакшы өзгөрүүлөргө туш болосуз. Жакшы жыйынтык гана улам-улам машыгууга түрткү боло алат. Сиз каалаган жыйынтыктарга жетпей жатасыз. Өзүңүзгө катуураак басым жасоонун ордуна мындан башкача кылса болот деп ойлоп баштайсыз. Көңүлүңүздү бир тапшырмадан экинчиге бура аласызбы? Мен көп жылдан бери туруктуу өсүштө келе жаткан бизнеси токтоп калган бирөөнү тааныйм. Ал болгон күчүн жумшап иштеди, бирок майнап чыккан жок. Акыры ал өспөй жаткан себебин түшүндү. Бизнеси ийгиликтүү өнүгүп жаткандыктан анын жумушу да ошончолук көп болот. Демек, сатуу иштерине убакыт жетишпейт. Ал эми сатуу анын баарынан мурда жакшы көргөн иши болгон. Бизнесмен сатуу иштерине байланышы жок баардык жумуштарды кызматкерлерине өткөрүп берди. Ал өзүнүн сүйүктүү ишине кайтып келгенде бизнеси кайрадан өсүп баштаган. Балким кырдаалды башка тарабынан карап көрүш керек. Атүгүл таптакыр эле башка кишинин көз карашы менен байкап көрүш керек жагар. Мисалы, эгер өзүңүзгө түгөй издеп жүргөн болсоңуз жана ылайыксыздарына жолугуп жетишсеңиз, анда сыртынан таптакыр сиздин табитиңизге туура келбегендей көрүнгөн менен жолугушууга барып көрүңүз. Сиз мамилеңизди өзгөртө алган абалдасызбы? Тереңирээк караңыз. Мүмкүн сиздин чыдамыңыздын жоктугунан улам пайда болгон кыжырды кайнаткан факторлор, тынчсыздануулар, коркуу сезимдери, кандайдыр бир жашыруун күмөн саноолор табылып калат. Андан соң бул көрүнүштү таптакыр башка нукка карап көрүңүз. Тагыраагы бутунан жогору көтөрүңүз. Мындан да чоң тобокелчиликке барууга кандай карайсыз? Сиз мүмкүн байкабай көздөн качырып жиберген нерсени көрүү үчүн башка бирөөдөн жардам сурасаңыз кантет? Өзүңүздү кошо таң калтырган күтүүсүз бир нерсени жасай аласызбы? Унаага отуруңуз. Эч ким жок жакка айдаңыз. Терезени жабыңыз. Анан тамагыңыз айрылганча кыйкырыңыз. Таймер коюп 3 мүнөт бою ушунча катуу бакырыңыз. Токтобостон, өрт чыгып кеткенде жан далбастап, эч нерседен аянбаган адамдай кызуулук менен бакырыңыз. Түз дагы, өтмө дагы мааниде. Эгер унаагыңыз жок болсо, дүйнөдөгү эң калың жаздыкты алып бетиңизге бекем басып туруп, ошого кыйкырыңыз. Бүткөндөн кийин бир жейге жайганышып алып, дем алыңыз. Боюңузду бош коюңуз жана бул кылганыңыз эң сонун болгонун сезиңиз. Муну болушунча бат-баттан жасап туруңуз. Кыялдарыңызды орундатууга жардам бере турган баардык нерсе сиздин ичиңизде бар. Каалоонун өзү ошол иштен жаралат жана анын ишке ашуусу да ошол жактан келип чыгат. Бири экинчисиз өз алдынча жүрө албайт. Алар бир бүтүн. Ойлор менен алардын ишке ашуусу бир эле нерсе экендигин чындыгында ишениңиз. Ооба, ишениңиз. Эмне үчүн болбосун? Шайтан алгырдыкы. Сиз эмнеңизди жоготмок элеңиз. Бул аңдап билүүгө кубаныңыз. Ал жөнүндө ойлоно бериңиз жана сиз каалаган нерселердин баары ушул жерде экендигин билип, өз жашооңуз менен жашай бериңиз. Перспективалар, мыкты идеялар, жаңы унаа, баарылашкыңыз келген адам, акча, булардын баары ааламдын аң сезиминде эбактан бери эле бар. Алар физикалык эквивалент түрүндө сизге кайра келе жатышат. Сиздин тапшырмаңыз өсүшүңүзгө тоскоол болгон баардык терс наанымдарды өзгөртүү. Сиздин каалоолоруңуздун физикалык көрүнүшү башын ийип, сиздин мээримдүү кучагыңызга кирип кетиши үчүн ойлоруңузду жана энергияңызды жаңы чындыгыңыз менен бир деңгээлге алып чыгышыңыз керек жана коркуу сезимдериңиздин бир тамчысын алдырбай чечкиндүү иш-аракеттерди жасашыңыз керек. Башкача айтканда, тамтыгы чыккан жолуңуздан бурулуп кетишиңиз керек. Кийинки аффирмация жаңыча ой жүгүртүп, жаңы кадамдарды таштоого жана керектүү нерсеге жетүүгө жардам берет. Мен бүтүнмүн, мен толукмун. Мен эмне кааласам, алар эми менде бар. Сиз баарын мыкты жасап жатасыз. Бүгүн сиз бир нерсени алгыңыз келген сайын, ал каалооңузду берүү каалоосуна алмаштырыңыз. Мисалы, сиздин тиш жуугуч пастаңыз түгөнүп калды дейли. Көңүлүңүздү ага жетүүгө буруунун ордуна сатуучунун миздесине жардам берип жатканыңызды ойлонуңуз. Сатуучуга жылмайыңыз жана бул тиш жуугуч пастаны сатып алганга акчаңыздын, колу бутуңуздун жана транспортуңуздун бар болгон үчүн ааламга ыраазычылык билдириңиз. Тиш жуугуч пастаны сатып алуу менен бирге тиштериңиз сөзсүз татыктуу болгон сүйүүңүздү билдирип жатканыңыз тууралуу ойлонуңуз. Күн бою ушундай түрдө ойлонуңуз. Мындай кичинекей практика сиздин энергияңыздын деңгээлин, көңүл бурууңузду жана
жыйынтыктарыңызды кандайча өзгөртөөрүн байкаңыз. Жаңы бир жерде эс алып жатканда сиз алда канча ачыгыраак болгооруңузду байкадыңыз беле? Бир топ адамдар менен сүйлөшөсүз. Майда нерселерге көңүл бурасыз. Өзүңүздү сергек сезесиз. Күтүүсүздүктөрдү күтөсүз. Дүйнөгө кызыгуу менен карайсыз. Рахат аласыз. Көбүрөөк жер жемиш жейсиз. Бир кызыктуу саякатка чыкканда убакыт менен мейкиндик күнүмдүк турмуштан кыйла ачык, түстүү, таптакыр башкача сапатка ээ болот. Кандайдыр бир сезимдин чындыгыңызды өзгөрткөн жана саякат үчүн арналган атайын парфюм сээп алганыңыздай сезиңиз. Бүгүн ошол парфюмдан себинип өзүңүздүн өлкөңүздүн коногу болуңуз. Курчап турган чөйрөңүздөгү баардык нерсеге жаңы нерседей мамиле кылыңыз. Аң-дөң жолдон чыгыңыз. Жумушка башка жол менен барыңыз. Эгер эч качан шляпа кийбеген болсоңуз, кийиңиз. Эгер адатта жеке пикириңизди ичиңизде калтырып койсоңуз, эми бейтааныш кишилер менен баарлашыңыз. Башка дүкөнгө барыңыз. Жаңы ресторандан тамактаныңыз. Керебетиңиздин башка тарабына жатыңыз. Тааныш эмес жерге саякатка чыгыңыз. Күнүңүздү ар түрдүү өткөрүңүз. Сиз күнүмдүк турмушуңуздун бир бөлүгү кылгыңыз келген таң калаарлык баардык байкоолоруңузду, жагымдуу күтүүсүздүктөрүңүздү жазыңыз.